Бүгін 16 ноябрда Бишкек шаардык сотунда Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Оразайым Нарматованын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жактоочунун арызы каралып, Нарматова камакта калтырылды. Видеого лайк басып, жана каналыбызга жазылып, жанындагы коңгуроочун сөзсүз түрдө басып коюңуздар. Шаардык сот буга чейин 1-май райондук соту чыгарган Нарматованы 26 декабрга чейин камакка алуу тууралуу чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Ал массалык башламандыктарды уюштурууга даярданууга шектелип кармалган. Эскерте кетсек, Оразайым Нарматованын Москвада кармалганы тууралуу 27 октябрда кабарланган. Ал эми 28 октябрда ал Кыргызстанга алынып келинген. Нарматова Кемпирова суу сактагычын колдоо комитетинин мүчөсү болгон. Аны менен бирге Кыргызстанга Москвада камалган активист Илгиз Шаменов алынып келген. 22 октябрда Кемпирова суу сактагычын коргоо комитети түзүлгөн. Анын курамына активисттер, саясатчылар жана депутаттар кирген. 23 октябрда массалык тинтүү иштери башталып, 20дан ашык адам кармалып, алар 48 саатка камалган. 24 октябрда Бишкек шаарында Кемпирова суу сактагычынын астындагы жердин Өзбекстанга берилишине жана активист саясатчылардын кармалышына каршы жөө жүрүш өткөн. 25 октябрда 1-май райондук соту тарабынан алар 2 айга камакка алынган. Активист жана саясатчылардын камалышы боюнча ийим түшүндүрмө берип, Кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси массалык башламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын билдирген. Стамбулдун Фатих аймагында жарылуу болду. Алдын ала маалыматтар боюнча унаа жардырылган. Бул тууралуу mynet.com басылмасы жазды. Белгиленгендей, жардыруу 15 ноябрда кечинде Стамбулдун тарыхый борборунда болгон. Түркиянын кооз жерлери жана маданий баалуулуктардын көбү ошол жерде жайгашкан. Жергиликтүү маалымат каражаттары Фатих аймагында катуу унаа жарылганын кабарлашты. Токтоп турган унаа күйүп кеткен. Жабыркагандар тууралуу маалымат такталууда.